Урматтуу көрүүчү, эгер сиз Share Channel элдик каналында биринчи жолу болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуз. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Көңүл бурганыңызга рахмат. Көйнөк, костюм кийгенде көп жактырбайм да. Балким ырдабайт турмун. Акыркы күндөр ушул романтикалык сезим жоголуп бараткан сыяктуу да. Андан кийин келинчеңиз боюнда болот экен, ошко тагым келген бир эле саатым бар. 3 күн сааты жок жүрөт окшойм эми. Сиздер менен мен ушул каналдын алып баруучусу Гүлжигит Халыков десек. Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Ордолу Ош шаарында дагы бир өзгөчө инсанды кофе ичкенге чакырдык. Мен өзүм айткандай, билесиздер, ар бир атактуу инсанды атайын телестудияга чакырсам деле болот, бирок эң эркин баарлашайын деп атайын ушундай кофейняга чакырып, кофе үстүндө баарлашам. Бүгүн менин коногум, бүгүн биздин төрүбүздүн коногу десем болот, Гүлжигит Халыков. Ассаламу алейкум. Кыргыздын элин дүйнөгө таанытып келаткан. Куш келипсиз. Куш келдик, чоң рахмат. Ошко кандай жумуш менен келип калдыңыз? Ошко биз негизи иш сапарлары менен көпкө эле келип турабыз. Ошондой эле жакшылыктарга көп келебиз. Анан бүгүн ушул буюрса алдыда жаздын келиши менен майрамдар көп болот эмеспи? Ошол жаздын келиши менен алгачкы майрамдардын бири биздин сүйүктүү айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, жакшылык, бир жакшы маанай, жакшы чыгармалар тартуулап келип отурабыз. Ушул келип эле самолеттон түшөр менен эле кармап алдыңар. Силер жөнүндө ушул угуп көрүп жүрөбүз. Силердин дагы ушул студия десем жарашпайт го, эми ушундай жакшы бир обстановкадагы маегиңерге келгениңизге кубанычтабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул биздин көрүүчүлөргө да айтат элем. 7 канал менен биргеликте тартылган ушу Share Channel каналын көрүңүздөр. Ошол жакта акыркы күндөрү ушул долбоор бир жакшы өзүнүн бир рейтинговый планкаларын кармап турат. Жакшы маектер болуп жатат. Эң негизгиси ушул кызыктуу маектер көп болот. Буюрса бүгүн дагы бир кызыктуу маек кылабыз деген ойдомун. Сиздер менен мен ушул каналдын алып баруучусу Гүлжигит Халыков десек. Чоң рахмат. Көп сүйлөп койдум окшойт, ошон үчүн айтып атпайм, алып баруучу депчи. Чоң рахмат. Эң сонун бул мен айтып атам, бизге келип атканда, сиз аэропорттон келгенде биз оноклор маек десек, костюмчан келип калдыңыз да, же сиз дайым костюмчан жүрөсүз? Жок, дайым костюмчан жүрбөйбүз. Жумушка байланыштуу костюмду кийгенге аргасызбыз. Бирок өзүм мындай классика кийимин, көйнөк, костюм кийгенде көп жактырбайм да. Көбүнчө мындай бошураак, денеге ыңгайлуураак спорт кийимдерин кийгенге баягы жакынмын. Бирок жумуш болгондо же ушул силердики сыяктуу интервьюлар болгондо классика кийим кийгенге баягы мажбурбуз десем дагы туура келет. Жана ушул классика кийимдер ушундай эфирлерге жарашат десем да туура келет. Эң сонун. Сиз романтиксизби же романтик мырзалар катарында эмессизби? Кандай десем, мектеп жашыман баштап ушул студент жашымдын аяктарына чейин өтө романтик болчумун. Бир сонун музыкаларды уксам, же болбосо бир унаада кетип баратып бир жакшы музыка угуп, ошон менен биргеликте бир соонун жаратылыштын арасында кетип баратсам, бир башкача ойлор эле келе берчү да. Романтикалык ойлор, ушундай кылса болот экен, ушундай белек тартууласа болот экен, ушул жерге сүйгөнүңдү алып келип ушундай белек кылса болот экен деген ойлор көп келчү. Акыркы күндөр ушул романтикалык сезим жоголуп бараткан сыяктуу да. Үй бүлөлүү болгондон кийин деп койбойсузбу? Бир суроо берем сизге. Даярсызбы? Макул. Кеттик. Кыйынсызбы? Жок. Мектеп учурунда балдардан таяк жедиңиз беле? Ооба. Тамактын сабизин терип жейсизби? Жок. Бирөөлөр менен катуу урушканда сөгүнөсүзбү? Ооба. Машинаңыз бузулса өзүңүз оңдоп аласызбы? Жок. Май кызматкерлери автоунааңызды тосса атактуулукту колдоносузбу? Жок. Instagram баракчаңызга жарнамаларды бекер жайгаштыра бересизби? Ооба. Үйгө кеч барганда жубайыңыз таарынган учур болгонбу? Болгон. Тарых сабагын жакшы окугансызбы? Орточо. Кой жиликтей аласызбы? Жок.
Экинчи дүйнөлүк согуш качан башталган? 42 жыл, 41 жыл. 41 жыл, бирок көпчүлүк ушул датадан адашат экен. Экинчи дүйнөлүк согушу бул 39 жылы башталган экен. Себеби 41 жылы Германия бул СССРге кол салган. 39 жылы бул Германия Европага кол салып, Атынан багынтып баштаган ошондон. Балким. Ага. Сиздин актерлук чеберчилигиңиз да аябай бир мындай уктум мен. Жакшы актер деп чын. Жок, жакшы актермун деп айта албайм. Болгону гана бир ишке киргизсем, ошону жакшы кылганга аракет кылам да. Ал эми актерлук чеберчилик бул такыр башкача экен да. Себеби ушул тасмаларга тартылып жүрүп, буга чейин, бул күндөргө чейин. Анан ошол бир тасманы тартардын алдында чыныгы профессионал актерлор келип бизге сабак өтөттү да. Анан ошол жерден түшүндүм, биз көрсө ар бир эле адам актер боло албайт экен да. Эгер муну баягы тереңдетип окуса, профессионал актер болом десе, анда көп эле тоскоолдуктар бар экен. Көп баягы элементардуу нюанстар бар экен. Билбеген. Ошондуктан айтар элем, профессионал актер эмесмин. Жакшы. Ошондо деле актерлук чеберчилигиңиз көрбөйлүбү? Байкайлы. Ушул жерден эмнелер урушуп туруп чыгып кетиңизчи. Негизи конфликтке жакын эмесмин да. Көрбөйлү актер деген. Мен негизи өзүм актер эмесмин да. Ошондуктан эң алгач мен урушкандан алысмын да. Урушуп көрөлүчү. Анда баштай бериң сен да. Сиз ырдай албайсыз, билесизби ошону? Балким ырдай албай турмун. Сулуум деп эсептейсиз, бой көтөргөн жигиттердин. Атам сулуу, бирок мен сулуу деле эмесмин го дейм. Сулуу эмессиз. Эми көп деле сулуу эмес. Жылзорус менен ооругансызбы? Жылзорус менен оорусам керек балким. Касына ажырашпап турсузбу? Ооба, сабырдын түйү сары алтын деп коет го, сабыр кылса көп нерсеге жетишет го деген ойдомун. Мейли анда. Операторлорго берет окшойм. Алып Болду, жакшы оргула. Мен кечээ түш көрүп турмун. Анан түшүмдө олтурсам, сизден интервью алып турмун, анан кол саатыңызды береке таштап кетипсиз да түшүмдө. Ого. Болду, бирок бул бошко тагым келген бир эле саатым бар. 3 күн сааты жок жүрөт окшойм эми. 3 күндө берип турайынбы? Жок, алыңыз. Рахмат, ден сонун. Мунун баары тамаша эме, келиңиз, жерге эмеге өтсөк, сизге айтайын дегеним дагы бир акыркы учурда кандай пландар бар? Концерт көрөбүзбү же клиптерге жаңылыктарга бөө болобузбу? Чынын айтсам, акыркы 1-2 жылда ушул чыгармачылыктан алыстаган сыяктуу болуп калдым. Себеби көбүнө белгилүү болгондой үйлөндүм. Анан үйлөнгөндө эле эмнеге байкелерибиз мырзалар жоголуп кетет десе көрсөбүздүн түйшүктөрү бар экен. Алгач үйлөнгөндөн кийин куда тозот экенсиз. Анан туугандар менен таанышат экенсиз. Анан отко чакырышат экен. Ошентип отуруп жарым жыл өтөт экен. Андан кийин келинчеңиз боюнда болот экен. Анан баланын жарык түйүнө жаралышына бир жакшы орусча айтканда условияларды создавать этиш үчүн бир иштейт экенсиң. Тегерегинде карап баягы бала төрөлүп калса бешиги болуш керек, жата турган жери болуш керек деген сыяктуу. Ошентип отуруп эле анан бала төрөлөт экен, жарык түйүнөгө келет экен. Анан анда дагы келинчең алгачкы баласы болуп жаткандан жардам беришиң керек экен. Ошентип отуруп эле убакыт өтөт экен. Буюрса бүгүнкү күндө балабыз деле чоңоюп калды буюрса. Эми кайрадан иштеш керек. Бул үй бүлөнүн түйшүгү, анын үстүнө түйшүк деп айткан болбойт го дейм. Бул үй бүлөлүк жашоонун рахаты десем жаңылышпайм го дейм. Себеби башкача да, бала жыты, анан келинчең бир туугандар менен таанышуу, баарлашуу, ошонун баары бул ар бир инсанга каалайм негизи. Ошол түйшүк эмес, бул ошол рахатты тарсын, ошол рахатты көрсүн демекчимин. Ошого байланыштуу ушундай болуп калды. Эми буюрса кайрадан дем күч топтоп койдук. Буюрса ошол менен жакшы бир кадамдар жасайбыз деген ойдобуз. Эми биз ар бир келген конок, мейман бизде ушул көрүүчүлөргө өзүнүн белегин таштап кетет да. Анан бүгүн сиз көрүүчүлөргө эмнени кандай белек калтырайын деп атасыз? Эгер сизде ушундай жакшы мүмкүнчүлүк бар, бул экөөбүздүн маегибиз YouTubeга чыгат. Анан YouTubeга чыкканда ошол жерде комментарий аркылуу өзүңүз тандап аласыз. Мен тандабайм, өзүңүзгө жаккан комментарий тандап туруп өзүңүздүн белегиңизди ыйгарасыз. Эмне белек ыйгарасыз? Билбейм, мен үчүн бул күтүлбөс окуя болду. Мисалы күтүлбөс суроо болду.
белек берем сөз, бирок кандай белек экенин ойлонойм. Бирок ошол комментарийлердин арасынан бирөөнү тандап жакканда сөз белек беребиз. Шарттары жөпчүнөкөй эле. Сиз эң биринчи биздин каналыбызга катталып туруп, анан ошол жерде коңгуроону басып туруп, анан комментарийге чөз дагы. Кааласаңыз ыр саптар менен же жакшы сөз мененби, кыскасы Гүлжигит Калыковду таң калтырган, купулуна толгон комментарий жазсаңыз, Гүлжигит Калыков өзү тандап алып туруп сизге белек берет. Туура айттымбы? Туура. Ошондуктан көп убактыңызды албайын. Келиңиз, эркин микрофон берейин, элибиз менен коштошуп алсаңыз. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Ошол долбооруңардагы өнөгөп дагы көп конокторду чакыра бериңиздер. Ал эми элибизге амандык каалайм, ден соолугуңуздар бекем болсун. Алдыдагы майрамдарыбыз куттуу болсун. Ар бир күн негизи өзү майрам деп айтылат. Оорубай, сыктабай жүрсөк, майрам болуш керек деп ойлойм. Майрам бар жерде биз барбыз, андыктан бар болуңуздар, көрүшкөнчө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин төрүбүздүн ардак коногу кыргыз эстрада ырчы мырзасы Гүлжигит Калыков болду. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бир болуңуздар, каналга катталганды унутпаңыздар. 7 канал Кофе Тайм көрсөтүүсү, аны алып барган мен Шергази Тозокулов. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө, чао. Татууга кандайсыз? Татууга жакшы эле. Жакшы элесизби? Жакшы элесиз.